Павлодар эми Казакстандын шаары. Этнограф Абдимиталип Мырзахметов казак элин, маданиятын, тарыхын баалап кастарлаган жаран. Тарых илимдеринин кандидатыны Боордош элдин тарыхына болгон кызыгуусу 85-жылы казак жергесинде Балкашта аскердик кызмат өтөп жаткан мезгилден башталган. Өзүм мен домбурамды үнүн жакшы көрөм. Баягы 2 жыл Казакстанда кызмат кылып, кандайдыр бир деңгээлде ошол нерсе баягы жүрөккө сиңип калган да. Этнографтын жайласа жайыты, жатса жаздыгы бир казак элине болгон урматын анын үй китепканасы далилдеп турат. Казак элине таандык коллекциясынын ичинде совет доорунда жарык көргөн сейрек көркөм адабий китептерден тартып, открытка, сувенир, Алтургай, Абайдын ырлары, Атырау деген аталыштагы Момпос өйдүн кабыгынан бери сакталуу. Коллекциямда бир 10 миңден ашуун открытка, анан бир 3 миңден ашуун ошондой төш белги, значоктор бар да. Значоктордун турган бир панно жасадым, барын бага тепчип. Ошол открыткаларды барып барсам 200ден ашуун открыткалар бар экен. Мисалы баягы Алматы союздорунда чыккан Алматынын түрдүү баягы эстеликтерин, шаардын баягы пейзажын дегендей чагылдырган открыткалар. Ушул себептүү окутуучуда казак таануу борборун ачуу идеясы жаралган. Казак элинин мурасы камтылган борбордун ачылышына казак акындары катышты. Маданиятты элди жакындатуучу борбор Казакстандагы кыргыз таануу борбору менен тыгыз байланышта иш алып бармакчы. Катты кубанып турум, көңүлүм өсүп, рухум көтөрүлүп, эңсем тиктелип тур. Биз күндө көрө бермейтин казакча китаптарды көрүп, агайларымыздын осындай жинаган элдин мурасынан алган китаптарын казынасын көрүп, шыны керек катты кубандым. Ушундай адебиеттерди жакындаштыруу аркылы калктарды, мәдениеттерин жакындаштыруу жумуштары колго алынып жатканына кубанам. Ошмода мында сырткары казак-кыргыз илимий кызматташтык жана достугун даңазалаган бир канча долбоорлор, келишимдер ишке ашырылган. Окуу жай азыркы тапта Казакстандын 30дай окуу жайы менен кызматташат. Негизинен бул эки багыт боюнча, бул студенттерди алмашуу, академиялык мамилдүүлүк, экинчиси бул кош диплом программалары. Маселен, биз Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинде жыл сайын 100гө чейин студенттерди жарым семестрге билимин өркүндөтүүгө жөнөтөбүз. Андан сырткары Евразия улуттук университети менен чет тилдер боюнча кош диплом программасын азыр ишке ашырып атабыз. Көп улуттуу элдер мекендеген Ош шаарында казак диаспорасы бар. 600дөй казак жараны жашайт. Ал эми кече кабыл алынган кыргыз-казак биргелешкен өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүүгө багытталган эки тараптуу документте Ош облусу менен Казакстандын Түркестан облусу ортосундагы кызматташууну илгерилетүү боюнча меморандумга кол коюлду. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.